Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillahil kerim amma ba'd. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana warzuqna ilmen nafi'an ya rabbal alamin. Құдай бұйырса мына ошентип бүгүнкү сабагыбызда мына экинчи сабакты баштап отурабыз. Мабадил фальсафа аттуу китептин экинчи сабагын баштап отурабыз. Экинчи сабагында биз ошол биринчи эле hikmattın tarifi emne. Jogorda aytып өттүк, falsafаны aytып өттүк, андан кийин мектептерди aytып өттүк. Эми hikmattın истилахи терминдеги мааниси эмне? Hikmat илиминде эмне туурасында изилденет? Ошол туурасында талкуу кылабыз. Матынга келсек, الحكمة هي علم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر طاقة البشرية. Hikmat ilimi ушундай бир илим. Mawjud болгон чынында бар болгон нерселердин чыныгы фактически чыныгы ахвалдарыны эмне кылыштык? Билиштик. Ала махи алейхи фи нафсил амр. Нафсил амрда ал кандай ахвалда болсо, ошондой ахвалда билиштикти өзүнүн жанагы пенденин күчү жетишинче күчү кайсыл жерге чейин жетсе, ошончолук билүүнүн атыны бул hikmat илими деп аталат дейт. Мындай айтканда, чынында бар болгон нерселердин чыныгы ахвалдарыны, нафсыл амрда кандай ахвалда болчу, ошондой билиштик, бирок кандай шарт менен десе, бекадри тaqatil башария, ошол инсан өзүнүн күчүнүн кудуретине жеткенчелик билүүнүн атыны hikmat ilimi деп атап коет дейт. Эми бираз бул ар бир сөздүн өзүнчө бир чечмелегенге туура келет. Себеби бул жерде истилахта кандай? Истилахты түшүнөрдөн алдын бул зарыл болгон нерсе ар бир өз сөздөрдү эмне чечмелөөбүз зарыл болот. Бул жерде биринчиден илим деп айтты. Марифат бир нерсени билиштик. Эмнени билиштик? Би ахвали аянил мавжудат. Аянил мавжудат деген бул базахир бул музоф илахи болгондугу менен, бирок бул эмне болуп эсептелет? Изаф мураккаб таусифия болуп эсептелет. Бул изафат мураккаб таусифия болуп эсептелет асылынан. Кандай десе, мавжудатул айния. Чынында бар болгон нерселердин ахвал, алардын ахвалыны билиштик. Ала ушундай билиштик, махия алейхи. Махиядагы хиян замирини бул мавжудаттарга кайтарабыз. Алейхидеги хи замир мага кайтат. Мадан мурат хал. Ал кандай ахвалда болгон болсо, фи нафсил амр. Нафсил амр дегендин түшүнүгүн да билишибиз керек. Нафсил амр дегендин мааниси, чынында сиз эч бир өзүңүздүн зehниңиздеги нерсеге карабастан, сырткы бир көрүнүштү карап туруп, анын үстүнө өкүм чыгара ала турган болсоңуз, мына ошону нафсил амр деп коет да. Бир нерсенин үстүнө өкүм чыгара ала турган болсоңуз, аны эмне болот? Нафсил амр деп айтат. Буга каршы мисал бере турган болсок, мисалы, сиз өзүңүздүн оюңузда асман бул менин бутумдун астында деген оюңуз менен бир чечим чыгара турган болсоңуз, бул эмне болуп калат? Нафсул амр болуп эсептелинбейт. Эмне үчүн? Себеби бул сиздин гана оюңуз, чынында ал эмне болчу? Асман сиздин үстүңүздө. Асман жерге түшүп кеткен жок. Жердин астында, мындайча бутуңуздун астында асман, бутумдун үстүндө, башымдын үстүндө жер болуп калды десеңиз, анда сиз өзүңүздүн зehниңизге карап туруп, сиз буга өкүм чыгардыңыз. Бул нафсул амрдан сырткары нерсе болуп калат. Нафсул амр болбой калат. Нафсул амр деген эмне? Нафсул амрда болуштугу сиздин могул ушул турганыңыз боюнча бутуңуздун астында жерби? Значит, жердин сиздин бутуңуздун астында болуштугу бул эмне? Нафсул амрда ушундай. Ошондой эле, мындайча айтканда, сиздин зehниңиздеги этибар кылган нерсе бул жерге эске алынбайт нафсул амрда. Нафсул амрда мутлакан эмне? Сиздин харижде болсун, мейли ал зehниңиздеги токулган нерсе болсун, бирок жалпынын алдында ошондой нерсе болгон болсо эле эмне болот? Ал нафсул амр болуп эсептелинет. Бирок биз дагы бул туурасында дагы түшүнүккө келе берет. Бул тарифти уланткан сайын, ошону эмне дейт? Бар болгон чынында бар болгон нерселердин ахвалдарыны
нафсул амырда кандай болсо, мындайча айтканда вакиде биз харижде деп которо албайбыз. Себеби бул харижде деп которо турган болсок анда хариж эле мурат болот дагы зехин бул жерден эмне кылат, чыгып кетип калыштыгы мүмкүн. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Нафсул амр сиздин зениңиздеги болгон нерсе. Мисалы 3-кө 3-тү кошсоң 6 болот, 2-ге 2-ни кошсоң 4 болот деген нерсе бул сиздин зениңизде кошулуп жатат. 2-нин жуп болуштугу бул сиздин зениңиз чечим чыгарып жатат. Бирок бунун 2-нин жуп болуштугу жана ушундай жуп болуштугуна сиз өкүм бере ала жатасызбы? Значит бул эмне? Харижде жок болсо дагы бул эмне болот? Нафсул амр болуп эсептелине берет. Нафсул амрды түшүндүк деп ойлойм. Кыскачасын айтканда нафсул амрды түшүндүк деп ойлойм. Ошол бир нерсенин бар болгон нерселерин, чынында бар болгон нерселердин акыбалдарыны, ал нафсул амрда кандай болгон болсо, ошол нерсени, ошол башарий таакат, бенденин тоокот кудуретине жараша ылайык билиштиктин атыны хикмат илими деп атап койду. Экинчиден ошол кийинкиси эмне дейт? Вакила хия хуруджун нафси ила камалиха мумкин фи жанибай илми вал амал. Өткөндө айтып өткөндөй эле, ал хикматы кээ бирлер ушул хикматтын экинчи тарифин беришет да. Экинчи тарифи бул экинчи тарифин ким берген десе, ошол мутакаддимин фаласифалар булар эмне деп айтышат? Бул ушул тарифти айтышат. Мына китепте келген экинчи тарифти вакила хия хуруджун нафси ила камалиха мумкин фи жанибай илми вал амал. Амал жагынан, илим жагынан эки тарабынан тең мүмкүн болгон анын ошол нафстын эң жогорку камал даражасына эмне жетүүнүн атыны эмне деп коет дейт? Илмул хикмат деп айтып коет. Тагыраак айтканда, бул эки тарифтин жыйынтыгын мындай тагыраагын айтып кете турган болсок, негизинен эле инсан баласы, мисалы инсанды карай турган болсок, инсан баласы кичинесинен эле жаңы эле төрөлүп бир нерсеге акылы жете баштаган убагынан эле ал сөзсүз түрдө бир нерсе туурасында сурап баштайт. Бир нерсенин акыйкаттарын сурап баштайт. Бул эмне? Эми ошол адам бунун акыбалы кандай? Буга эмне үчүн ысык? Бул мындай деп ар түрдүү суроолорду жаш бала бере баштайт. Себеби инсандын нафсы натикасы, мындайча айтканда, ошол инсандын нафсы бир нерсенин толук камалына жетүүнү каалайт. Бул бир нерсени талап кылып, ошонун чыныгы акыйкатына жетүү бул инсандын ичинде эмне кичинекейинен эле ошол бар болуп, ошол жерде ичинде эмне сакталынып калган нерсе. Ошондуктан бул эң жогорку даражага эч качан нафсы натика жете албайт. Бир гана эмне бардык мовжуд нерселердин акыбалдарыны, мовжуд нерселердин өздөрүнү жана ошондой эле анын акыбалдарыны билип алып андан кийин гана бул эмне нафс тыныгып олтуруп калат экен да. Болду, мен бардык нерсени билип алдым депчи. Бирок мовжудат нерсе сиз менен биздин эмне эсебибизден албетте эсептеп жете албай турган мовжуд нерселер бар. Ошончолук эмне көп мовжуд нерселер бар. Значит, бул инсан баласы эмне жогорку деңгээлдеги эң камалына эч качан жете албайт. Бирок ошого айтып жатат бекадри таакатил башария. Инсандын кудурети жеткенинче мовжудат нерселеринин ошол акыбалдарын, чыныгы акыбалдарын билиштигини бул хикмат илими деп аталат деп бул жерде айтып кетти. Эми бул жерден дагы мен дагы кененирээк ошол мовжудат деп кетти. Ошол мовжудаттын ичине эмнелер кирет экендигине тактааныраак айтып кетким келип жатат. Бул мовжудаттардын нерсе мовжудат айния, мындайча айтканда аянул мовжудат, жанагы айткандай эле изафат таусифия болуп, изафат бул жерде мураккаб таусифи болот. Мураккаб бул изафа кылып жатат, бирок бул жерде мураккаб өзүнүн эмнесине мавсуфуна карай изафат кылынган нерсе мовжудатул айния болуп калат. Ушул мовжудату айниялардан мурад эмне десе, мовжудат айниялардан мурад биринчиден ал хакыйкатта биззат ошол харижде бар болгон нерселер. Буга мисал биз жана ошондой эле сиз, Зайд, Амыр, Бакыр, асман, жер, таш жана башка ушундай көзгө көрүнүп турган кандай мовжуд нерселер болгон болсо, деги эле көзгө көрүнгөндөн сырткары харижде канча бар болгон нерсе боло турган болсо, ошолордун бардыгы бунун ичине, мовжудаттардын ичине кирип кетет. Андан кийинкиси
Экинчиси ушундай нерсе өзү жок болот. Өзү жок, бирок анын маншасы пайда болуп аткан жери болот. Буга мисал. Буга мисал үстү, асты, узун, кыска, дагы ушундай сыяктуу фейл, ахвал, аквал, коулдар бардыгы ушул мавжудаттардын ичине кирип кетет. Мисалы десеңиз, үстү деген нерсе эмне үстү тахт фаук деген нерсени биз эмне кылабыз? Фаук кана десе эч ким көрсөтүп бере албайт. Бирок фауктун маншасы кайсы десе, сиздин үстүңүздөгү потолок дейт да. Же болбосо сиздин үстүңүздөгү асман дейт. Асман бар, бирок фаукият көрсөтүп бер десең көрсөтө албайсың, балки анын маншасы ошол фаукият келип чыгып аткан орду кайсыл жер? Асман же болбосо потолок дейсизби? Ал бар. Тахтындагы тахт кана десе сиздин тахтыңыз эмне болот? Жер. Бул жерде бар болгон нерсе бар, анын маншасы бар, манаши анын келип аткан орду бар кайсы? Ал жер. А жерден эмне келип чыгат десе, тахт келип чыгат. Астында деген нерсе келип чыгып жатат. Ушул нерселер эмне болуп калат? Бардыгы кирип кетет. Тахтият дейсизби, фаукият дейсизби? Булар дагы мавжудат айниянын ичине кирип калат. Андан кийинкиси ошол геометрия илиминде биз сызабыз го, 3 буручтук, 4 буручтук, кандай эле мисалы ошондой эле инженерлер өзүнчө эле колдонуп бир нерселер сызып, бир нерселерди эмне кылат, алардын сүрөттөрүнү түшүрүп аткандан кийин ал нерселер дагы бул мавжудатул айниянын ичине кирип кетет. Ошондой эле астрономиялар изилдеп аткан нерсе мавжудатул айниянын ичине кирип кетет. Ошондой эле математика, арифметика, мындайча айтканда математика ошол нерсени изилдеп атабы? Адаттар туурасында бахс кылып жатабы? Адат деген эмне? Сандар туурасында бахс кылып жатабы? Значит, бул сандар дагы эмне болот? Мавжудаттар айниянын ичине кирип кетет дагы. Ушулардын бардыгынын ахвалдарыны билиштиктин атыны, ошол инсан мүмкүнчүлүгү жетишинче билиштиктин атыны илмул хикмат деп аталат. Эми мындан сырткары дагы толтура бул хикматтын тарифтери дагы толтура айтылган. Бирок биз ошол эки тариф берсе, ошол эки тарифти түшүндүргөн аракетин кылдык. Экинчи тарифтен деле ошол эле маалым болот. Биринчи тариф, экинчи тарифтин экөөндө тең азыркы айтып кетип аткан нерселер мурат болуп, ошол нерселерде эмне инсандын камалына, толук даражасына жетиштиктин атыны илмул хикмат деп айтат. Соңра бул жерден соң фуммал хикмату ала науайн. Эми хикматты жанага мавжудат болгон нерселер бардык да, бардыгын санап кеттик жанагы мавжуд болгон нерселерди. Эми ошол мавжуд болгон нерселерди изилдөөнүн аты эмне дедик? Хикмат дедик. Бирок ошол хикматтын өз ичинен эмне кылат? Бөлүнүп кетет. Бул жерден эми үстүндө тариф бүттү, тариф бүткөндөн кийин эми бул жерден таксим башталып калды. Таксим кандай десе, эки жакка таксим болуп кетет. Биринчи, ошол мавжудат болгон нерселердин илимини билиштик, нафсул амрда кандай болгон болсо, нафсул амри болгон ахвалыны билиштикти эмне кылат экен? Ошол хикмат илими дедик да. Эми бул амали болуп жана илми болуп бөлүнөт дейт. Амали жана илми. Хикматул амалия, хикматул назария болуп экиге бөлүнөт дейт, эки түргө бөлүнөт. Хикматул амалия деген эмне десе, аны дагы тариф кылып мусанниф айтат: "Хия илмун би ахвалил ашяи лати вужудуха би кудратина ва ихтиярина." Ушундай бир нерселердин ахвалдарын билиштик, ал нерселердин вужуду бар болуусу биздин кудурет ихтиярыбызда бар болгон нерселер. Мисалы өзүбүздүн шар'ий намаздарыбыз, мисалы намаз, зага, зекет бериштик, сайр лафал хасанаты сайя, хасана болсун, жакшылык, жамандык кыймыл аракеттерибиздин бардыгы ушул нерсеге кирип кетет. Амали, хикмат амалиге кирип кетет. Ошол амалдын ахвалдарын билиштик. Бул жакшыбы, жаманбы, бул зулумбу, бул эмне, зулумдан сырткарыбы же да башка. Мин хайсу иннаху юадди ила салахил маади вал мааш. Ушундай деңгээлде билиштик. Хасана сайя болгон афалдардын ахвалдарын билиштик. Мин хайсу ушундай хайсияттан эмне, ошол бул дүйнө ахиреттеги не бактылуулукка жеткирсин дейт ошол нерсе. Бактылуулукка жеткирсин. Ошол нерседи, ошол амалдарды ыхтыярыбыз менен чыгарып аткан амалдарыбыз жакшы болуп, кийинки ошол илимин билип, өзүбүз аткарып, ахиретте жана бул дүйнөдө эмне, ошонун биз пайдасына жетели дейт, пайдасына жеткирсин дейт. Ушул илимди эмне деп коет дейт? Хикматул амалия дейт. Суммият биха. Бул нерсе менен хикматул амалия деп аталгандыгынын себеби لأن المقصود منها العمل
Бул нерседен билиштиктен, бул акыбалдардын билиштиктен максат амал кылыштык. Аны жөн гана билип коюштук эмес. Анын өкүмүнү билип коюштук эмес. Бул жакшы жаман экендигин, өкүмүнүн акыбалын билип коюп туруп эле болду, ошону менен чектелиштик эмес. Балки бунун аны амал кылыштык максат. Дунал илм факат. Аны илим билип алыштык эле эмес, балки амал кылып туруп, бул жерден максат амал. Ошол нерсени амал кылып, мин хайсу деп айтып атат го. Иннаху юадди иля салахил маади вал мааш. Дүйнө ахиретте экөөнүн тең пайдасына жеткире турган болсун ошол илим. Ошол илим жеткире турган болсо, андан кийин ошол нерсени хикматул амалия деп айтып коет. Бул илим туурасында дагы айтып өтөбүз кийинирээк. Бул илим дагы бөлүнөт. Экинчиси хикматун назария бөлүнөт. Хикматун назария деген эмне десе, буну дагы жанагы эле биз биринчи тарифтин ичинен эле экиге бөлүп атабыз. Ошол тарифтин ичиндеги эле нерселерди экиге бөлүп кетебиз. Биринчи биздин кудуретибизде бар нерселер, ал илмул амалия деп аталат. Бир кудуретибизден сырткаркы болгон, жанагы вакыйый болгон нерселер, булар эмне деп коет дейт? Кудуретибизден сырткалоодо турган болсо, булар бардыгы хикматун назария кирип кетет дейт. Ошону айтып жатат. Хия илмун би ахвалил ашяи лати лайса вужудуха би кудратина ва ихтиярина. Биздин ихтиярыбыз, кудуретибизде эмес анын вужуду. Ушундай нерселердин ахвалын билиштиктин аты хикматун назария болуп эсептелет. Мисалы, асман, жер, асмандын пайда болуштугу жердин биздин кудуретибизде эмес. Сайрил маужудатил харижия, ошол харижиде болгон нерселердин бардыгын болуп аткан нерселердин бардыгы биздин кудуретибиздин сырткаркы эмеспи, пенденин кудуретинен сырткаркы эмеспи? То есть сырткары болгондон кийин барда хикматун назария кирип кетет дейт. Бирок ушулардын билиштиги ушундай деңгээлде, мин хайсу иннаху юадди иля такмилил куввати назария, анын ошол пикир кыла турган жөндөмүнүн эмне кылсын дейт? Жөндөмүнүн толуктоого жеткирсин дейт. Толук деңгээлде ошол назарий болгон жана бир нерсеге ойлоп жетүү күч кубатынын эмне кылсын дейт? Күч кубатынын деңгээлин көтөрүүгө нерсин жетелесин дейт. Жетелеп алып барсын ушул илим дейт. Ушул илимдин аты хикматун назария дейт. Эми хикматун назария деп аталгандыгынын себебин айтып кетти. Эми бул ар бир нерсенин, ошол бир нерсеге, бир терминге бир ат коюлгандан кийин сөзсүз түрдө анын важайи тасмиясы болот. Ошо важайи тасмиясын баяндап жатат. Важайи тасмия захирун дейт. Анын важа тасмиясы ачык элеси. Хикматун назария эмнеге десе, такмилул куввати ан-назария. Ошол илмий күч кубатты эмне кылыштык? Жогорулатуу деген сөз. Илимий күч кубатыны жогорулатуу. Илимий күч кубатын жогорулатуунун аты илми хикмат ан-назария деп аталып калды. ثم لكل واحدة من الحكمة العملية والنظرية ثلاثة أقسام. Ушул экөөнүн, жогоруда айтылган экөөнүн ар бири үчкө бөлүнөт эми. Ар бирин өз-өзүнчө баяндайт. Амалия канчага бөлүнөт? Ал кайсылар? Андан кийин назария канчага бөлүнөт? Алар кайсылар? Ошолордун ар бирини өз-өзүнчө эмне кылат? Азыр бул жерде баяндап берип кеттик. Аксаму хикматул амалия. Хикматул амалия деген биздин кудуретибиздин, биздин ихтиярыбызга келе турган, пенденин ихтиярына келе турган нерселер бардыгы эмне болуп калды? Бул хикмат амалия болду да. Эми хикматул амалия канчага бөлүнөт десе, бөлүп кетет. Биринчи тахдибул ахлак, экинчи тадбирул манзил, саясатул мадания. Ушул үчөө. Бул үчөөнү жогоруда бир аз түшүндүрүп кеткенбиз жогорку сабактарда. Бирок бул жерде айта кете турган болсок, бул жерде да ачык хуа илмун би масалихи шахсин муайянин, белгилүү болгон бир бенденин пайдаларыны, ага тиешелүү болгон нерселердин илимини билиштик. Лиятахалла бил фадаил. Жакшылыктар менен ал эмне болсун? Жакшылыктар менен эмне болсун? Кооздолсун. Ва ятахалла анир радаил. Ошондой эле баягы жаман болгон пейилдерден, жаман болгон кыймыл аракеттерден ал таза болсун дейт. Ошол таза болуу жагынан изилдей турган болсо, таза болуш үчүн изилдөөнүн атын эмне дейт? Тахдибул ахлак деп аталат дейт. Ва суммия бихи, аны менен аталып калыштыгы сенен إصلاح النفوس وتحسين المحاد بسبب هذا العلم مع العمل به. Бул нерсе ушул илимдин аркылуу, ушул илимге амал кылуу аркылуу бул ошол бардык баягы мактоолорду инсан пайда кыла алат дейт. Ошондой эле өзүнүн нафсыны ушунун негизинде ушул илим аркылуу ахлак, тахдибул ахлак аркылуу эмне кылат? Өзүнүн кулк мүнөзүн оңдой алгандык себептен бул илимди эмне кылып коет дейт? Тахдибул ахлак деп
айтылат дейт. Экинчиси, тадбирул манзил десе, ал кандай десе, huwa ilmu bi masalih jama'atin mutasharika. Ошол бир муштарак болгон жамааттын бир маслахаттарын билиштик. Фил манзил, эми бул жерде чектөө койду, бир үйдө дейт. Бир коронун ичинде шериктеш болгон бир жамаат бар да, бир үй бүлө бар. Бир үй бүлө бар, ошол үй бүлөнүн маслахаттарын билиштигин эмне дейт? Тадбирул манзил болуп эсептелинет. Кал валид вал валад ваз зауж ваз заужа, ата, бала, күйөө, аялы, жубайы дегендей, булардын бардыгы ошонун ичине кирип калат. Ушулардын бардыгы жалпысына эмне маслахаттары керек? Булардын ортосунда ынтымак болуштук үчүн эмнелер керек? Ошолорду изилдей турган эле тадбирул манзил деп аталат. Ва суммия бихи, тадбирул манзил деп аталып калгандыгынын себеби лухусули интизамил манзил бисабаби хадал илм, себеби ошол манзил бир ошол коронун, бир үйдүн эмне ушул илим аркылуу, илимдин себебинен ушул бир үйдүн бир бардык тартиптери өз ордуна ушул илим аркылуу түшөт дейт. Үчүнчүсү саясатул мадания. Саясатул мадания, саясатул мадания эми белгилүү болду. Үстүнөн келип атпайбы? Бир шахс аркылуу, бир шахстын масалихин билиштик. Ал тадибул ахлак. Эгерде бир үй бүлөнүкү биле турабыз, тадбирул манзил. Эми бир коомдукун биле турган болсо, бир айылдык же болбосо бир айылдыкын, айыл өкмөттүкү дагы чоңоюп кетип туруп, мамлекеттен чоңоюп туруп дагы, Азия же болбосо дагы чоңоюп туруп дагы кандай эметпейлик, ошолордун бардыгын эмне деп коет дейт? Саясатул мадания деп айтып коет дейт. Илмун би масалихи жамаатин муштаракатин фил мадина, ошол Мединада бир шаарда муштарак болгон жамааттын маслахаттарын билиштиктүү, бул эмне деп коет дейт? Саясатул мадания деп атат. Эмне үчүн билиш керек? Лиятауан ала масалихин. Алардын бардыгынын ошол бардыгына пайда болгон нерселерден эмне дейт? Жардам бериштик үчүн билиштик. Жардам бериштик үчүн. Алардын маслахаттарын жардам берүү дегени кандай? Мындайча айтканда, алардын жолун түздөп бериш керек, алардын базарын куруп бериш керек, алардын медицина, тибка муктажбы, аларды куруп бериш керек. Ошондой эле аларга зарыл болгон нерселер бар да, ошондой эле мындайча айтканда ошол бир шаардын керектелүүчү нерселери, дүкөндөрү болуш керек. Дагы ушул сыяктуу кандай эле болбосун, ошолордун бардыгын саясатул мадания деп кирип калат. Ва суммия биха ли хусули масалих баладил балади биха, ушул илим аркылуу эмне дейт? Бир шаардын бардык пайдалары эмне болот? Ачыкка чыгат дейт. Ачыкка чыккандык себептен, ушул илим аркылуу ачыкка чыккандыктан буну эмне? Саясатул мадания деп аталат. Эми сиз билгендей, бул жерде ушул үч нерсени тең бул биздин шариятыбызга салганыбыз да, биздин динибизде ушул үч нерсени эмне дейт? Толук кандуу ушул шариятыбыз изилдеп берет буну. Толук кандуу. Тазибул ахлак кылыштык үчүн эмне кылыш керек? Намаз окуш керек, мындай кылыш керек деп туруп. Тадбирул манзил кылыш үчүн эмне кылыш керек? Ага эмне болот? Ошол укуктарды билиш керек. Аялдын, балага болгон баланын аялга, баланын аялдын күйөөгө болгон акысы, күйөөнүн баялга болгон акысы, дагы башкалар тадбирул манзил. Саясатул мадания аларды дагы эмне кылып атат? Ушул кагызыны чечиштиги, дагы башка ошол нерселердин бардыгын саясатул маданиянын астына кирип кетет. Булардын бардыгы ушул үч аксам тең, бөлүгү тең, булар бардыгы эмнеге кирип кетет? Шариятыбыз изилдейт. Андан кийинки кеттик. Хикматун назария деп айтат. Хикматун назариянын кысымдары. Ал-илмут табии биринчиси, экинчи илмур рияди, анан үчүнчүсү илмул илахи. Ушул үчкө бөлүнөт. Илмут табии, андан кийинкисин айта турган болсок, ошол хикматун назариянын бөлүнүштөрүн айтып кеттибиз да. Хикматун назария үчкө бөлдүк, Эми ушулардын бөлүнгөндө кандай кылып бөлөт десе, мына жеңилинен биринчи мен түшүндүрө кетейин, андан кийин ибарага келебиз. Ушундай бөлүнөт да. Биринчиден, инсан баласы ошол кудуретинен сырткаркы нерселер да, бул элемел хикмат дегенде эле, хикматун назария дегенде эле болду, чыгып кетти булардын бардыгычы. Инсандын кудуретинен сырткаркы нерсе, асман, жер, бардык нерселер баягы курра, жанагы математика колдонгон адаттар да башка ушулардын бардыгы мовжудаттар булардын ичине кирип кетти. Ошолорду сызып алып, бири-бирине киргизебиз, эмчи? Кайсыл кысымга кирет экендигинчи. Эми караңыз. Хикмату табиия, хикмату рияди, хикмату лиллахия.
Буларды бөлгөндө мынтип бөлөт да. Биринчиден, зейинде дагы, харижде дагы. Зейин, вужуду зехния, вужуду харижия. Экөөндө тең, эгерде бир маддага муктаж боло турган болсо, бир маддага муктаж боло турган болсо, анда эмне болот дейт? Мадда дегенден мурат материал. Бир материалга муктаж боло турган болсо, зээнге алып келүүдө дагы бир материал аркылуу эмне кыласыз, аны зээнге алып келесиз. Экинчиден, харижге алып келгениңизде дагы аны сөзсүз түрдө бир материалга салып туруп андан кийин зээниңизге алып келе турган нерсе болсо, аны хикмату табиий деп айтып коет да. Хикмату табиий деп айтып коет. Чынында хикмату табиия илими деп аталат. Экинчиси ошол зээнде муктаж эмес. Маддага муктаж эмес, анын бир зээнге келүүсүндө маддага муктаж эмес, бирок харижде маддага муктаж болот. Харижде маддага муктаж, зээнде маддага муктаж болбой турган болсо, буну хикмату риядия деп коет. Хикмату риядиядан мисалы жанагы бир төгөрөктү курдуңуз да, мисалы, төгөрөктү мисал берет. Төртбурчтук дейсизби же болбосо квадрат дейсизби? Ошол квадратты зээнге сыза турган болсоңуз, зээниңизде сызылып, сиз квадрат муну деп эле зээниңизге келе берет, бир сызык. Сызык аркылуу бир зээнге келе берет, бирок маддага эч бир муктаж эмес. Бирок харижге келгенде, эми ошол нерсени сызыкты көрсөтчү десе эмне кылганга туура келет? Сызыкты көрсөтчү десе, бир харижден төгөрөк, мисалы төгөрөк деген нерсени мисалы төгөрөк кана десе топту көрсөткөнгө туура келет да. Топту көрсөткөнгө туура келет, дагы башка нерсени көрсөткөнгө туура келет. Ошол нерсени хикмату риядия деп коет. Андан кийин үчүнчүсү болсо хикматул илахия. Хикмату илахия бул харижде дагы, эми маалым эле болуп калдык окшойт. Харижде дагы, зээнде дагы, вужуду харижде да, вужуду зехнияда экөөндө тең бир маддага муктаж болбойт. Мындайча айтканда, эч бир маддага муктаж болбой турган болсо, буларды эмне деп коет дейт? Хикмату илахия деп аталат дейт. Талыштыгы бар. Андыктан эмеге келсек, матынга келсек, матында бөлүп жатат аксаму ал хикматин назария, назарий хикматын, назария хикматынын бөлүнүштөрү. Биринчиси илмут табиий. Илмут табиий деген эмне десе, хуа илмун бихвали ما يحتاج إلى مادة مخصوصة في الوجود الخارجي والتعقل. Акылда дагы, харижи болгон вужудта дагы бир белгилүү болгон материалга муктаж болгон нерсенин акыбалдарын билиштикти бул илмут табиий деп айтылат. Жаратылыш илими деген сөз. Ошондой эле кал ашияил кауния, жаратылыштагы нерселер дейт. Бул нерсе ошол илмут табиий деп аталып калгандыгынын себебин баяндап жатат. لأنه يبحث فيه عن أحوال الجسم الطبيعي. Табиий жаратылыш баягы табиий жисимдин акыбалдарыны билиштикти айтат дейт. Табиий эмне туурасында ошол илмут табиийни баштаган учурда кененирээк айтып кетебиз. Ва юкалу лаху табиият айдан, буну табиият деп да аталып коет. Бир аталышы ошол ал-илмут табиий деп аталса, экинчиси болсо табиият деп аталса, үчүнчүсү болсо табиият деп аталса, үчүнчүсү болсо илмул адна деп аталып коет. Илмул адна эң төмөн илим депчи. Жаратылышта бар нерселердин баардыгын изилдештикти эмне деп коет? Илмут табиий деп коет да. Экинчи илим өзү кандай? Экинчи илим ал-илмур риязи. Риязи илим. Математикалык илим деген сөз. Мындайча айтканда, ал кандай десе, хуа илмун би ахвали ма яхтажу иля маддатин махсусатин фил вужудил харижи факат дуна тааккул. Хариждеги вужудта, мындайча айтканда, харижи вужудта, сырткы вужудта эмне болот? Бир махсус болгон, бир маддага муктаж болгон нерселердин акыбалдарын изилдештик. Бул эмне дейт? Илмур рияз деп аталат. Мисалы, дуна тааккул, аны эмне дейт? Акылда эмес дейт. Мындайча айтканда, харижде гана муктаж болгон нерселер да. Кал курра вал ашкал хандасия вал адат хисабия. Калкурра деп атат. Калкурра деген эмне? Тоголок нерсе деген, Тоголокту эмне кыласыз? Ошол зээнге алып келгенде эч нерсеге муктаж эмес. Тоголок деп эле эмне? Сиз аны зээниңизге алып келе бересиз. Бирок зээниңизге алып келгенде эмне дейт? Бир муктаж эмес да, мындайча айтканда, бир маддага муктаж эмес. Бир нерсени алып келип, же топ аркылуу тоголок эстете албайсыз. Бирок харижге келгенде маддага муктаж болот, сөзсүз түрдө. Харижде жана тоголокту көрсөт десе эмнеге айтат? Жана нерселерди көрсөткөнгө туура келет да. Мына топту көрүп атасың, мына тоголок.
айды көрүп атасыңбы тоголок деп мындайча айтканда ушул нерселерди көрсөтөт. Вал ашкалил хандасия хандаса илиминде инженерликте канча шекилдер боло турган болсо, ошолордун баардыгы ушуга кирип кетет. Ошондой эле эсеп кысаптагы адаттардын баардыгы ушул нерсеге кирип кетет. Адат деле ушундай эле. Адат экини көрсөтсө эки деп эмне дейт? Эки десе сөзсүз түрдө колуңуз менен экини көрсөтсөңүз эмне болот? Ал да деле маддага муктаж. Кой аркылуу эки кой дедиңиз, үч кой дедиңизде башка нерсе булардын баардыгы эмне атат? Харижде сөзсүз түрдө бир маддага муктаж болуп жатат. Ошондуктан булар илму рияздын катарына кирет. Илму риязия деп эмне деп аталды десе, лириятатин нуфуси бихи, бул аркылуу эмне дейт? Нафс бир тарбияланып өсөт дейт. Тарбияланып өсө берет дейт да, ушул аркылуу, ушул таалим аркылуу эмне кылат? Өсүп олтуруп кете берет дейт. Юкалу лаху ал-илму та'лими, та'лими илим деп да аталып коет дейт. Та'лими илим деп да аталып коет. Жана ошондой эле дагы бир аталышы эмне дейт? Илму аусат деп да атап коет да, орто илими депчи. Үстүнкүсү илму адна болсо, илму аусат, андан кийинкиси илмул а'ла, эң жогорку илим илмул илахи болуп калат да. Эми кийинкиси эмне дейт? Илмул илахи эмне? Илмул илахи деген ушундай нерсе. Илму би ахвали ма ла яхтажу иля маддатин аслан, эч бир маддага муктаж эмес болгон нерсенин акыбалдарын изилдештикти бул илмул илахи деп аталат. Харижде дагы, нафста дагы эмне дейт? Харижде дагы тааккул, акылыңызда дагы эч бир маддага муктаж эмес. Мисалы Кудай. Кудай десең бир сөзсүз түрдө маддага алып келбейсиз. Себеби Кудайдын мадда болуштугу деген эмне? Акылга сыйбай турган нерсе. Акыл кабыл албайт. Бир нерсенин мадда болгон нерсени Кудай кылып алыштыкты акыл эч качан кабыл албайт ал нерсени. Вал уқул ала замихим, өздөрүнүн оюнда, мындайча айтканда хукамалардын оюнда ошол уқул ашара деп коет, 10 акылды эмне кылып коет дейт. Булардын маддага да муктаж эмес, харижде дагы, акылда дагы эч бир маддага муктаж эмес болгон акылдарды алар өзүнчө бир сабит кылып туруп, андан кийин ошолор туурасында сөз кылгандык себептен булар акылдарды дагы баардыгын эмне кылат? Ошол эмеге киргизип коет. Жанагы илмул илахия киргизип коет. Ва суммия бихи, бул нерсе менен илахи деп аталып калганын себеби би исми ашрафи мавдуати, ошол коюлган нерселердин эмне эң жогорку, эң шарапаттуусунун ысымы менен коюлду дейт. Эмне гана моужуд нерсе боло турган болсо, ошолордун баардыгынын ичинен эң ашраф эмне? Эң ашраф эмне болгону? Илахи, Илах, Кудай болгондон кийин эмне кылабыз? Бул шарапаттуу исым менен илахи деп эле аталып койду. Ва юкалу лаху илахият айдан. Илахият, табиият, риядият деп атады. Илму таалимиде үстүндөгүлөрдүн баардыгынын аталыштарын айтып кетип, бул дагы илахият деп айтылат. Ошондой эле биргеликте эмне кылат? Үстүндө айткандай илму аала деп да аталат. Бир пайда зикир кылып кетиптир, бул жерде айтып кетиптир. Фаида фи шархи мейбади бахсун ан илму табии вал илахи факат. Көрдүңүзбү, бул жерде сонун жыйынтыкка чыгарып койду. Хидиятул хикматтын шархы, Аллама Мейбази рахматулла алейхин жазган шархта дейт, илму табии жана илмул илахи туурасында эле бахс кылынган дейт. Буну менен ошол бүгүнкү дагы сабагыбыз аягына чыкты деп ойлойм. Эртеңден баштап нафсул амр вужудта, ошол нафсул амрдагы моужуд болгон нерсе, фарзи зейн, мындайча айтканда вужудтун бөлүнүштөрүнү айтып өтөбүз. Ошондой эле умур хамма деген эмне, ошолор туурасында бахс кылабыз. Андыктан ага чейин саламатта калыңыз. Ассаламу алейкум.